Быйылкы жыл баардык адамзат жана анын катарында болгон кыргызстандыктар үчүн оор жыл болду. COVID-19, доллардын кымбатташы, шайлоо, революция, бийлик алмашуу, АКШнын Кыргызстанга карата санкциясы, азык-түлүктүн кымбатташы, Бишкекти каптаган кара төтөн. Айта берсек, аягы жок болчудай узун кат сыяктуу. 2020 жыл баарыбыз үчүн чоң сыноо болду. Биз бул жылдан таасирдүү сабак алып, эл жөнүндө ким ойлонорун, бизге байкалбай жүргөн медицина дарыгерлери, мугалимдердин кадырын түшүнүп, көптөгөн саясатчылардын чыныгы жүзү ачыкка чыкты. Добушун сатуу бул келечегиңди сатуу менен барабар экенин түшүнүп, артынан эстен кеткис так калтырарын билдик. 2020 биз үчүн таасирдүү сабак болуп, сырттан келген абатта, акча, бийлик, авторитет, тууганчылык сактабашын түшүндүк. Кыргызстан бул жаңачылып гүлдөп бараткан кооз гүл сыяктуу. Ал гүлдү солутпай, ысык күндөн аптабына күйгүзбөй, жемкорлорго жедирбей, мындан мунга өткөзүп берүү биздин мойнубузга иленген чоң жоопкерчилик. Жылдын жыйынтыгын чыгарып, баарыбыз үчүн сабак болду деген ойдобуз. 2021 бизге бакубаттуулук, сабыр, эл жерине күйгөн чыныгы патриоттордун митингине тартуулашын жана эң башкысы ден соолукту сурап кетмекчибиз. Чоң формат программасы өтүп эфирде иштеп жатабыз. Телеканалда бүгүн 2020 жыл өтүп бараткан мезгилдеги окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы чоң кыйын жылдардан бул десек болот. Ошол эле коронавирус, чек-аралардын жабуулары, экономикалык кризис, саясий кризис, ошол туурасында биз сөз кылабыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен алгач эле ушул Эркин мырза, бул апатка, бул вируска чындап эле дүйнө жүзүндө эч ким даяр болбоду. Бирок ошол эле кошо бул иддет менен чоңдогон мамлекетибиз чоң түйшүктөр, чоң проблеманы алып келди. Анан азыркы эпидемиологиялык абал, саясий, экономикалык кандай Кыргызстанда? Эми экономикалык абалды, саясий абалды бардыгын айта турган болсок, бүгүнкү күндө деле мындай басаңдаганы менен турукташып кеткен жок. Биз акча менен же башка бир нерселер менен өлчөй тургандай эмеспиз. 1400ге жакын жарандарыбыздан айрылдык. Бул официалдуу статистиканын бергени. Экинчиси, башында чоң мамлекеттер коңгуроо кагып ушундай бизге кошуна Кытай мамлекетинен чыгып атканды айтсак дагы, биздикилер молдокелер бош болуп, койлорун союп, уйларын союп, ар кандай дуа окушуп, фанатизмге алынып кетишти. Ага ишенген чиновниктер өтүп кетет деп 16 мартка чейин эчтеке кылбай отуруп алышты. Ансыз деле экономикасы жармаш Кыргызстан өздөрүнүн экономикалык оор абалга капталарын билген жок, мойнуна да алышкан жок. Бизде андай жок. Бул ситуациядан чыгып кетебиз дегендей кылышты. Башында бул пандемияга бир квартал өтүп кетсе деле экономикалык жакта мындай бир каржы бөлүү тигүү жок. Чет өлкөдөн гуманитардык жардамдарды жана ар кандай донор институттардын колдоосу келет, сөзсүз жардам берет дегендей. Бул мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүккө жатпайт. Себеби дегенде ар бир мамлекет өзүнүн эгемен деп жарыялагандан кийин экономикалык, саясий, башка коопсуздуктарын, элинин ден соолугун коргоонго милдеттүү биздин конституцияда так даана жазылып турат. Экинчи жагын ала турган болсок, биздин мына негизги өнөктөш болгон өлкөлөр менен чек-аралар жабылганда, биз көптөгөн даже өзүбүздүн мигранттарды алып келгенге чамабыз келбей, негизги Кыргызстандын 1 жылдык бюджетин берип аткан азаматтарыбыздын дагы ушул жок дегенде пандемия убагында алып келгенге жарабай бир топ мындай коомчулукту ренжитип койсу десек болот. Экинчиси, ушундай чабал экономика болуп турганда биз өтө саясатташып кетсек десек болот. Пандемиянын убагында Боронов баштаган өкмөт, Абылгазиев баштаган өкмөттөр негизги иш-чараларды кандайын өткөргөнүн, элдин, калктын чек-ара тарабынан коопсуздук болобу, азык-түлүк коопсуздук болобу, финансылык жактан толук кандуу каржы алабызбы, жокпу деп айткандын ордуна отчет бербестен кетип калды. Жоопкерчиликтин дагы бир белгиси. Үчүнчүсү, ушундай пандемиянын убагында шайлоо өткөрөбүз деп шайтан оюндарга аралашып кетип, биз революция же төңкөрүш менен бүттүк.
Булардын бардыгы биздин экономикабызды 10-15 жылга артка сүрүп таштаса керек болот. Бүгүнкү күндө дагы мына жаңы жылды тосуп атабыз, жакшы нотада бүтөлдөдүк эле, бирок дагы эле болсо биз эмки жылга өтө чоң кооптонуу менен карап турабыз. Себеби дегенде дүйнөлүк экономикалык болобу саясий кризис Кыргызстанды терең каптаган, биз эмес, бизден күчтүү мамлекеттер дагы азыр айласын таппай турган мезгил. Ошон үчүн жалпы Кыргызстандыктарга айтат элек, саясатташып кеттик. Жаңы жылда бир жакшы ийгиликтер менен тосуп алуу уй жылында биз баягы уйдай болгон берекелүү, бар жагынан пайдалуу нерсени алсак. Чычкан жылында баягы бюджеттен бардык элдин рызкысын уурдаган келемиштер ушул жыл менен кетсинчи деген тилек менен мен бардыгыбызды ушул ар кимибиз өзүбүз ордубузда саясаттан кетип, ушул үй бүлөбүз, мамлекетибиз үчүн күйүп койсок жакшы болот эле деген нотада. Ушул коронавирус боюнча дагы сөз улам келип турат да, Гүл акайым. Ушул эле ушул вирустун жаңы азыр мутация болуп атат, ушул экинчи толкуну, ушул эле Англияда жаңы түрү чыгып атат. Ошол үчүн ушул эле авиакаттамдарды токтотуп атат да. Ушул биз пандемияда байкадык, сырттан келген ушул гуманитардык жардамдар, ушул акчалар, анан биз ушу экинчи толкун десек, канчалык Кыргызстан даяр болуп алды? Жакшы суроо. Кыргызстан азыр ушул пандемия менен күрөшкөнү даярдыгы жок деп айтсак болот. Азыр көбүнчө эле бардыгыбыз эле саясат менен алек болуп, андан кийин ошол экономикалык тартыштык болгон үчүн азыр жарандар көбүнчө эле ошол күнүмдүк акча табуу менен алек. Өзүңүздөр билесиздер, бизде жанагы карантин болгон учурда биз көрдүк, Кыргызстанда туруктуу иш ордулары түзүлгөн эмес, көбүнчө эле ошо күнүмдүк акча табуу менен алек болушат экен. Ошондой саясатта Кыргызстан өзү ошондон сабак алып туруп, ошондон сабак алып туруп пандемияга даярдыкты жакшылап көрсө жакшы болот эле. Азыр Минздравдын протоколдору, жаңы протоколдору чыга элек. Жанагы жаңы оорунун, жаңы вирустун жаңы түрлөрү келиксе кандай реакция кылабыз деген сунуштарды укканыбыз жок, же болбосо ошол кантип пандемиядан чыгабыздын аркы жылы деген дорожный картасы деле жок да. Азыр дары дармектердин немес складында тиешелүү дары дармектер дагы жетишсиз. Эгерде көңүл бурсаңыздар, биздин врачтар дагы даярдыгы жок, врачтар дагы аз. Азыркы акыбалда мына Ош областын эле алсак, инфекционный больницада орун жок деп айтышат. Гор больницада дагы орун жок деп айтышат. А бирок ошол жакка тааныш билиш менен жаткызсаң, ичинде орун көп да. Мындай больницага барып жаткандар айтып атпайбы? Орун көп экен, врачтар жок экен. Биздин врачтар кызыл зонага кирип чыгып, бирок ошол мамлекет кепилдигин бербеген үчүн ошол 14 күн кызыл зонадан чыккандан кийин 14 күндүк реабилитацияны төлөп бербеген үчүн азыр врачтар кайтып ошол кызыл зонага кирип иштөөдөн баш тартып жатышат. Аларга дагы мындай Кыргызстан мамлекет жөлөк пулдарды чегерип берип колдоо көрсөткөн жок да. Мындайча айтканда, орусча айтканда кинули. Бул үчүн талап ошол бизде көрсөтөт, ошо дарыгерлердин кадыр баркы чында эле билинди. Себеби айтып аткандай, билдет күчөгөндө ошол медайымдардагы жетишсиздиктен ушунчалык байкалды. Анан вакцинация боюнча оюңуз кандай? Себеби Россия эле ошол Спутник V деп эмени таап чыкты вакцинаны. Анан буну массалык түрдө колдонулуш керекпи? Бул мамлекеттик саясат жүрүш керекпи же ар ким өзүнүн каалоосу боюнча илдет менен күрөшүш керекпи? Кандай болуш керек? Вакцинация боюнча азыр элдер вакцинацияга ишенишпей жатышат. Неге дегенде бизде дин кеңири тараган үчүн көбү ошол үйдө өзлөрүнүн ыкмалары менен дарыланганы көп моюнсунушат, а бирок вакцинацияга толугу менен даяр эмес. Билбейм, анда-чанда эле 1-2% эле адам ишенбесе. Жапарымыз, ушул көпчүлүк финансылык эксперттер айтып жатат, ушул пандемиядан чыккан экономикалык кризис бул эң кеминде деген 2022 жылга чейин созулат деген божомолдор бар да. Ошо менен кошо бизде андан деле коронавируска тиешеси жок болсо деле кризистен чыга албай турган мезгилибиз. Бул боюнча кандай чаралар көрүш керек кризистен чыгуунун? Кыргызстан азыркы акыбалында ошо жогорудагы коллегалар айтып кеткендей, финансылык жактан аябай чоң тартыштыкты сезип жатат. Эми биздин шылтообуз ошол жанагы
пандемияға байланыштуу болуп калды. Антпегенде деле Кыргызстан ошо соңку жылдары жылдан жылга бюджеттин таңкыстыгы менен кирип келатабыз да. Официалдуу азыр 38-40 миллиард сом быйылкы жылда ошо дефицит бюджета деп белгилеген менен эми мондой бир андан дагы көбүрөөк экендигин биз көрүп атабыз да. Анан эми пандемия ошо жогоруда айткандай Кыргызстанга окшогон алсыз өлкөлөрдү бир отур эле жанагы белчесинен кризиске батырып койду деп айтышыбыз керек. Анан биз эми Россия менен мындай партнер катары мамилебиз болуп атканы дурус эле деп ойлойм. Бирок биздин саясатчылар, биздин жетекчилер ошол баягы война план покажет деп, же болбосо поживем увидим дегендей эле ошол качан шаштырып келип калганда анан кийин бир жолун издеп жүрүп, жогоруда айткандай, бир жыл бою биздин бийлик элди алдап эле келди. Антикризистик бир мындай багыттар боюнча программа жок экендиги, мына өзгөчө саламаттыкты сактоодо, анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жок экен да. Биз мына бүгүнкү күнгө чейин менимче ушул карантиндик режимдин талаптары боюнча элдин көп массалык түрдө жолугуусуна жол бербешибиз керек эле. Бизде баягы кыргызча айтканда каречкиге жан кайгы, касапчыга мал кайгы. Ошол бийлик талаш мына бүгүнкү күнгө чейин азыр биз мындай өтө напряжениеде турабыз деп айтсак болот да. Ага эмне болот мындан ары? Эми болору болду, боек канда. Мына өткөн 2020 жыл өтө боек мындай түсү ар тараптуу жыл болуп өттү да. Биз эми тилегенибиз ушуну менен баардыгы унутулуп калсын деп атабыз да. Бирок 21-жылда бизде ошол шайлоого жык толгон жыл болгон турбайбы? Бизде мына президенттик шайлоо, андан ары биздин баягы жерде жергиликтүү шайлоолорубуз токтоп турат. Бул мамлекеттин канча чыгымдарга алып келет. Андан ары ошол жогорку кеңешке дагы 6 айда болобу, 4 айда мүмкүн кийинки жылдын этегине чейин барабы. Мына ушул нерселер азыр мындай бир так эсеп жок. Сиз айткандай жанагы 22-жылга чейинки каражаттын таңкыстыгы бул көз көрүнө деп эле айтсак болот. Ал адистерге эмес, экономисттерге эмес, жөнөкөй эле жарандар түшүнүктүү болуп турат. Нур телеканалда түз эфирде чоң формат программасы. Биз ушул 2020 жылдын басып өткөн жолдорубуз, кадамдарыбыз, анан анда болгон окуялар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сабырбек мырза, эми коронавирус, пандемия көптөгөн мамлекеттин пландарын унутта калтырды. Себеби биз ошол туруктуу өнүктүрүү ушул 2023-гө чейин, жылга чейин мамлекеттик программалар бар болчу. Анан эле ушундай төңкөрүштөр, революция, кайрадан жаңы шайлоо. Ушул өнөкөт болуп калдыбы же бул ушул саясий кризистен кыргыз эли саясий деңгээл канчалык өнүгүш керек ушул кризистерди капталбаш үчүн? Азыр өзүңүздөр угуп атпайсыздарбы? Мындай илимий чөйрөдө, эл аралык илимий чөйрөдө киргизация деген термин пайда болду да. Бул жана бийликтин туруктуу болбогон кырдаалы, любой шайлоодон кийин тополоңу чыккан кырдаалды ошол биздин өлкөнүн аты менен киргизация деп атап коюшту да. Эми тилекке каршы бул бизге 2005 жылдан бери ушундай өнөкөткө айланып бараткансыйт, бирок чыгуу жолдору албетте сөзсүз бар. Эң негизгиси ошол азыр башталган конституциялык реформанын аягына чыгып, тезирээк ушул легитимдешүү талаасына келишибиз керек. Бийлик ошол эле президенттик шайлоону өткөргөндөн кийин парламенттик шайлоону өткөрүп, анан таза өткөрүп, канчалык деңгээлде таза, канчалык элде калыс өткөрсөк, ошол легитимдешүүгө ошол өбөлгө түзөт да. Азыр ошол негизи биздин маселебизде социалдык туруктуулукка келүү ушул шайлоолорго келип такалат, келеки шайлоолорго. Жолдошуңуз ушул тарыхча гана багыттап келип атасыз. Өзүңүз тарыхчы катары айтсаңыз, ушул Кыргызстан тарыхтан эмнени ала албай жатат деп айтсак болот? Кыргызстан тарыхтан сабак ала албай жатат да. Кыргызстандын жарандары ошол эл башкарган тың чыкмамын деп өзүн эсептеген, элитамын дегендер ошо Кыргызстан дүйнөлүк тарыхты айтпай эле коелук. Кыргызстандын тарыхын, болгондо да соңку тарыхын, советтик мезгилдеги тарыхын жакшы окубагандыгы, үчкө билбегендиги, ошол эле жанагы
саясий аң сезимдин ошол саясатчыларда жоктугу, саясий маданияттын саясатчымын дегендерде жоктугу бул биринчи болсо, экинчи бийликтин булагы болгон элдин биз 21-кылымда ушундай глобализация дейбизби, интеграция дейбизби, өнүккөн коомдо жашап атып, бирок ак көйнөк кийип, галстук тагынып кычыраганыбыз менен биздин саясий аң сезимибиз, билимибиз, тарыхый маалыматыбыз, копол айтканда биз дагы деле жанагындай толук кандуу сабаттуу боло элек экендигибиз мына турмуш далилдеп атат да. Муну моюнга алышыбыз керек. Бул чындык ачуу болот. Айтканды бардыгыбыз жаман көрөт. Ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман дейт да. Себеби жакшы сөз бар. Тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат дейт. Эмне үчүн жанагы Германиянын өлкө жетекчиси мен дайым айтып келем да. Отто фон Бисмарк айтып атат. Эгерде дейт, жетекчилер жакшы болсо дейт, начар мыйзамдар менен деле өлкөнү башкара берсе болот дейт. А эгерде жетекчилериң жаман болсо дейт, жакшы мыйзамдар дагы жардам бербейт дейт. Бизде конституцияны канча жолу алмаштырдык? 29 жылдын ичинде. Эмне болдук? Өзгөрдүкпү? Жок. Биз барган сайын карызыбыз көбөйүп атат. Барган сайын мурда Акаевди 15 жылда алмаштырсак, Бакиевди 5 жылда алмаштырдык, мисалы. Анан кийин Атамбай зорго 6 жыл отурду. Кийин досун өткөзүп берди, досу 5 жылга жетпей калбады, 3 жылда кетти, туурабы? Азыркы бийликке умтулуп кетип аткандардын келечеги кандай болгонун айтып койсоң капа болушат да, мисалычы. Биздин жанагы Африка өлкөлөрүндөгүдөй эле түштөн мурун бирөө президент, түштөн кийин бирөө президент, ак үйдүн үстүндө вертолет турат. Баягы 5-6 саясий группировка келип таш кесек менен куйт, учагына отуруп качып кетет. Ушундай эле болуп калды да. А бизде революциядан деген эмне, төңкөрүш деген эмне билбейт. Анан ата мекендик өндүрүштүн жоктугу, мына 29 жылда биз мен уялып атам да, кошуна Өзбекстан бизге азыр гуманитардык жардамдарды аябай бере баштады. Бери элек Тажикстан эле калды окшойт, мисалы. Ора чыгандан бери атабы, же ошол эле стратегиялык өнүктүш болгон. Эки жагын караса болот да, саясий жагынан караса болот. Биз силердин мындай агаңар болобуз. Биз деген хан көргөн элибиз деп айтышы мүмкүн өзбектер. Биз силерге моундай кыйын кезде жардам берип атабыз деп айтат. Ошол эле казак боорлорубузду айтып жүргөн, туурабы? Биз силерге жардам берип атабыз. Кол сундук кыйын күндө деп. Биз мына айтканда моралдык жактан болсо дагы алардын астында карыздары болуп, 3000 жылдык тарыхы бар деген байыркы элбиз, Манастын тукумубуз деген сөздөр каякта калды? Биз ошондой байыркы эл болсок, ошондой кыйын эл болсок, эмне үчүн бүгүнкү күндө өнүкпөй атабыз? Себеби бизде мисалы кыргызда бир жакшы сөз бар да, жакшы атты бээ туйт дейт. Бээ бардык эл атты бээ туйт. Бирок тулпарын, күлүгүн, мыкты атты мыкты бээ туйт дейт. А бизде мыкты лидерди чыгара турган бул эл да. А эл кантип тандап атат? Түндүк түштүк. Кыргыз эмес. Анан кийин оруско келсең 30 ичкилик, уруучулук, кландык саясат менен биздин бала, биздин кыз деген түшүнүктөр менен ошолорду тандап атасыз. Макул биздин бала болсун. Эгерде ал атын туура жаза алса, атка туура мине алса, туура татыктуу болсо. А бизде ошентип биз ошон үчүн бир аксакал айткан айылдачы, элге жакшылык жок деп. Эл ушунун баарын эл күнөөлүк. Бийликтин булагы эл. Эл бийликти шайлайт же дайындайт, ал аткарганын көзөмөлдөйт. Анан эл кантип азыркыларга капа болсо болот. Себеби шорду элге миң башчы болот. Эми жетекчилер жөнүндө бир эле башчы болот. Сөз кылып калдыңыз, Мирбек мырза, ошол Кыргызстандын тарыхында ошол 6-чы жолу жаңы жетекчи келген атат, мына президенттик шайлоодо. Өткөн кеткенден кандай сабакты алыш керек деп ойлойсуз? Бурдан бурга чейин дагы кайталабайбыз деген, ошол кадамдарга барбайбыз деген сөздөрдү айтып келишет. Мына 2021-жылы жаңы бийликтен эмне күтсөк болот? Ошол кризистен чыгып кете алабызбы? Азыр ким бийликке келсе дагы ал киши мазохист болот да. Өзүн кыйноону жакшы көргөн адам гана азыр бийликке барат. Азыр 18 талапкер баратат деп кээ бир адамдар мындай жаман көрүп атпайбы? Мен сүйүнүп атам. Ушундай оор кырдаалда, экономикадагы жана жалпы коомдук абалдагы ушундай оор жагдайда коркпой мен ушул өлкөнү башкарууга даярмын деп 18 адам чыкканы мени сүйүндүрөт да. Эми азыр кимиси жеңип барса дагы, бирок
шайлоонун тагдыры чечилип калды окшойт. Кимиси барса дагы азыр тарыхтан сабак алабы же башка өзүнүн билимдерине таянабы сөзсүз түрдө аткара турган бир топ иш чараны өзүнө мындай жол картасы кылып жасап алыш керек да. Биринчиден эң биринчи саясий туруктуулукту орнотуш керек. Экинчиден мына бюджеттин таңкыстыгын бирдеме кылып чечиш керек. Карыз алабы, өкмөттүн структураларын кыскартабы, же бир башка чарасын табабы, ошону кылыш керек. Үчүнчүсү коронавирус. COVID-19 уланып атканын унутпастан, анын биз ортоңку гана стадиясында экенибизди унутпастан, ошо менен күрөшүүнү 3-чү пункт кылып кое алыш керек. Кайталап айтып коеюн. Саясий туруктуулукту орнотуш керек, бюджеттин таңкыстыгын чечиш керек, ковид менен күрөшүүнү чечкиндүү улантыш керек. Азыр ушул үчөөнүн үстүнөн тең эч ким эч нерсе жасабай атат. Мына ушул үчөөнү жасап кетиш керек. Анан ушул үчөөнөн кийин башка нерселерди жасай берсе болот. Ким азыр келсе дагы эми мен айтканым аткарылбай эле койсун, мындай болбой эле койсун, бирок 2 жылдан ашык отура алат деп мен ишенбеймин. Мен да бир сөзүм келтирди, ушул саясий туруктуулук болгондон кийин гана ушул экономикалык өнүгүү сөз кылсак болот экен. Ушул эле финансылык эксперттер айтышы боюнча ушул ВВПнын дагы түшүп кетиши Кыргызстанда дагы байкалып барат. Ушул экономикалык көрсөткүчтөр чынында эле кандай Кыргызстанда? Себеби көпчүлүгү элдин ушул кызыккан суроо ушул. Эми негизинен баягы Кыргызстандын элинин рызкысы бул бюджет. Бюджеттен тышкары кандай байлыктарыбыз бар? Бизде инвестициялык климат орногонбу жокпу? Тышкы карызды тейлөө кандай деңгээлде болуп атат? Бизди эл аралык финансылык институттар, донорлор мындан ары колдой алабы жокпу деген маселенин үстүнөн иштешибиз керек да. Биринчиден азыр саясат менен алектенип аткан азаматтар ат чаба берсин, бирок мамлекеттик структура бар. Жаманбы жакшы, ошолор антикризистик программаны тез аранын ичинде кабыл алып, жакынкы убакта мына экономикалык жаатчылыкты каатчылык эле эмес, азык-түлүк коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Ачка кишиге оору дагы тез жабышат. Мына март айында, мына февраль айынын орто ченине барганда биздин түштүк Кыргызстанда жазгы талаачылык иштери башталат. Азыр атка минип алып стадиондорду толтуруп эл менен жолугушуу деген шылтоо менен жүргөндүн ордуна жанагы бере турган кредиттерин камдап, мына бюджет жаманбы жакшыбы бекиди. Тышкы карызды тейлөө боюнча донор институттар анан эң негизги көп карыз алган 1,7 миллиард доллар кылган Кытайдагы өзүнүн милдеттенмелерин төлөбөй кое тургула макул деп 4 жылга жылдырды. Ал эми көпчүлүк финансылык биздин өнүктөштөрүбүз өздөрүнүн жанагы бизге коронавирус боюнча бере турган акчаларынын жарымын 400 миллион долларды булар 2 жылдык мөөнөткө бербейбиз деп коюшту. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Биздики көбүнчө эмне калат? Бюджеттин дефицитин жабуу калат. Экинчиси ар кандай мамлекеттик иш-чараларды жанагы структурный изменение деп коет, туруктуу өнүгөбүз деп коет, ошолор калат. Туруктуу өнүгүү үчүн мамлекет өзүнүн каражатына, өзүнүн элине, өзүнүн ресурсуна ишениш керек. Аймактарды өнүктүрөбүз дейт. Аймактарды жулмалап бүткөнбүз. Негизги инвестицияны айта турган болсок, Бишкек менен Чүйдө, Ошко 1-2% эле келет. Негизинен баягы финансылык булак казан кайнап аткан ушу Бишкек эле шаары. Тегиз адилет караган жокпуз. Мен келечекте антикризистик программа кабылданып, туруктуу өкмөт келсе сунуш кылар элем. Аймактарды элдин санына жараша бюджеттөөнү камсыз кылыш керек. Алайкуда болосунбу, Чаткалда болосунбу, Ат башыда болосунбу, баары бир баягы кие турган кийимиң, иче турган биологиялык, физиологиялык жактан адамдын керектөөсү бирдей эле болот. Баарыбыз бир кыргызбыз. Кыргызстан жаран болгондон кийин мындай бөлүү саясатын коюп, акчанын баарын Бишкекте айландыра бербестен баардык аймактарга тегиз караш керек. Сиз банк тармагында иштеген адвокаттар сурап келип турат да, ушул элдердин бир гана суроосу ушул кредиттик маселелер кандай чечиш керек? Себеби ошол азыр пандемия учурунда дагы көпчүлүгү жумушсуздук менен болуп калды. Анан кийин алардын ушул кредиттик ушул историясына канчалык зал? Мисалы үчүн кредит маселесине бул жерден дагы спекуляция болуп кетти. Садыр мырза бийликке келер менен эле 1 миллиард 200 миллионду баягы жеке кредит алган адамдарды колдойбуз. Албетте
биздин жарандар аларды колдош керек. Бирок элден сураган жок, элдин рызкысы. Ансы эле бюджет каржылык жактан аябай коопсуз болуп турган мезгилде, кооптуу жагдай жаралгандан кийин бул шайлоонун астында бербестен 3 айын гана бюджеттен төлөп беребиз деди. Бул албетте подкуп деп аталат. Экинчиси, академия наука барды. Аксакалдар ансы деле мына карап калган академиктер кыйраткан илим билим менен заниматься эткен жок. Ошолорго 300 миллион берди. Кайсы кылган заслугасына, же болбосо мурункудай эле уча тарткандай кылып академик экенсиң, картайган аксакал экенсиң деп берип койдубу? Бул конституция жазган үчүн берди го. Мамлекеттик саясатка жарабайт. Конституцияны алар жазган жок. Алар өзүнүн залым берди академия наука. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Анан келечекте бул карызды тейлөөнү тездетишибиз керек. Анан кредит бергенде дагычы ар ким өзүнүн жеке керектөөсүн алган алар. Баягы кредит алат десе эле бардыгыбыз чаап финансылык жана жактан сабаттуулугубуз жок. Алып алганбыз ипотеканы деле 4%ке түшүрөбүз деген 6-10%тен кем эмес берип атышат. Бул социалдык жактан элин колдоого жатпайт. Кредит бергенде дагы жанагы айыл чарба багытына өндүрүшкө бергенден кийин алар менен келишим түзүш керек дагы. Пустойлы кетип атат да, сиз бизге өндүргөн продукцияңызды мондой баа менен кепилдик менен биз алабыз деп бериш керек да. Акчанын баарын берип коюшту 5-6 миллиардтан. Анын кайтарымы жок. Эч кандай өлкөгө пайда алып келген жок. Мына ушул эң туура эмес саясаттан кетпейин сайын биздин экономикабыз ушундай эңшерилип тура берет. Кошумча жумуш орун түзүлгөн жок. Бир жакшы экспортко чыга турган ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүлүп, завод, фабрика болгон жок. Биз ошон үчүн өнүк албай атабыз. Бизди кошуналар тоготпай атат. Дээрлик күн помош менен гана жашай турган тилемчилик абалга келип калдык. Тышкы карыздын көлөмүн карап көрүңүздөр, ички дүң продукциянын 60%-не жакын кетти. Бул банкрот өлкө дегенге барабар болот. Сен айткан ушундай шарттар түзүш үчүн канча убакыт керек жаңы бийликке? Бул 2-3 жылдын ичинде стабилдештүү мурунку мындан 2 жыл мурунку деңгээлге келишибиз мүмкүн да. Бир эле жылдын ичинде маселени айта турган болсок, айыл чарбасындагы эч кандай өндүрүш болбосо эле биз айыл чарбасын 3%ке өндүктүрүк деп атат. Мен ага ишенбейм. Статистиканын мониторинг жасап, кайра башынан бул методиканы өзгөртүш керек деп ойлойм. Экинчиси, мыйзамды өздөрүнүн ыңгайлуу кылып кабыл алып алышкан. Карызды ала бергиле 60-70% болсо эле эчтеке болбойт дейт. Андай болбойт. Бизде азыр бир дагы чоң мамлекет финансылык институт Кытайдан башка эч ким бизге карыз бербейт. Эми негизги суроо өткөн келип турат да, Абжапар мырза, ушул 2021 жаңы жылда кандай план түзүүбүз керек мамлекеттик саясатында жана эмени күтсөк болот жаңы 2021 жылда? Кандай окуялардан дагы бай болуш? Биз азыр бүтүндөй коомчулук, биздин саясатчылар ушул жана жакшы жаманбы мамлекеттик бийлик структуралары иштеп атат деп атат. Бирок бардыгыбыз күтүү режиминде жашап аткандай болуп атабыз да. Эртең шайлоо болот, анан жанагы референдум өтсө, өтөбү да жокпу деген чоң маселе турат. Андан ары жашоо кандай? Эч ким бүгүн мына өзүн туруктуу ушул жерде жанагы иштей тургандай деле көрбөй атат да. Себеби дегенде бизде эртең президенттик шайлоо өткөндөн кийин өзүнүн командасын топтош керек болот. Бардыгы убактылуу болуп атпайбы? Өкмөт убактылуу болуп турат, жогорку кеңеш шайланып келгенге чейин. Жогорку кеңеш келип, кандай өкмөттү шайлайт? Маселе ошондо. Жогорку кеңешке дагы кимдер келе тургандыгын дагы азыр бир аныкталып айта албай атпайбызбы? Ошондуктан бүгүн биз мындай кризистик бир жагдайда жашап аткандан кийин бир мындай реалдуу жана программалар менен чыгыш керек. Жана жогоруда жакшы айтылды. Мыйзам бүгүн иштеп атат. Бар кабыл алган мыйзамыбыз ал алмашып кеткенге чейин иштеп атпайбы азыр? Убактылуу өкмөт болсо дагы мына жерлерде бизде коррупция ушунчалык тамырын кенен жайганын көрүп атабыз. Азыр премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун барган жерден ошол жанагындай бир коррупциялашкан системалардын ачыкталганын айтып атабыз. Сиз бүгүн маалымат каражаттарын кайсысын ачпаңыз, күндө бирден чиновник кармалып атат пара менен, же болбосо бир система ачылып атат. Мына Бишкектин мурдагы вице-мэри кармалды кече, таможнядан кармалып атат. Муну күрөш деп атасак болобу ушул? Эми жанагы Мербек айткандай финансыны кантип өзүбүзгө ошол жетиштүү камсыз кыла алабыз дегенде. Мен бир мындай тамашалуудагы жагы жок дегенде ошо кустуруп болсо дагы кайтарып келиш керек болот. Муну эми жана кустурация деп баштап алышты. Анын мыйзамдуу дагы, мыйзамсыз дагы жагы болуп атпайбы? Ошондуктан азыр бизде эмне күтүп атат деп. Мейли ошол шайлоо жанагы өтөт.
бүгүн Жолдошбек мырза дагы элди күнөөлүү кылып атабыз биз. Бирок элди ошондой акыбалга алып келип койгон ким күнөөлүү? Мына ушуга чейинки бийлик системасы бүгүн чыйралгандай болуп, өздөрүн кайра башын көтөрүп иштеп аткан биздин парламенттин депутаттары ойлонуш керек. Мына ошол азыр чырылдап аткан, сунуштап аткан мыйзамдарын учурунда иштеш керек болчу. Менимче кандай болгондагы азыр биз шайлоону өткөргөндөн кийин аны бүтүндөй коомчулук легитимдүү, легитимсиз деп азыр талашып атпайбызбы? Биз бир мындай биригүү саясатын жүргүзбөсөк, талашып тартышып отурсак жакшы болбойт. Бир эки сөз кош койсом болобу? Өтө эле пессимист болгум келбейт. Бирок жанагы оптимист катары мен деле айтам, ушул бардыгы ордуна келиш керек. Жана эл дагы азыр ашкере саясатташы дейт, ашкере кошоматчы дагы болуп алганбыз. Ар кимибиз өзүбүзгө бир баабызды беришибиз керек да. Бул шайлоо көп нерсени чечет. Мына ошондон өзүбүздүн кийинки жашоо көз каранды экендигин түшүнө турган мезгил келди. Эл себебі тарыхтан сабак албады да, Абжапар агай. Ошон үчүн мен эл күнөөлүү деп айтып атам. Себеби бийликтин булагы эл, биз деп атат. Азыр бирөө чыгып элдин атынан сүйлөп атат. Мындай айтканда эл совхоздун атындай болуп калды да. Каалаган жака минип кеткендей эле. Бирөө саясатка аттанса, чыгып элдин атынан сүйлөйт. Элдин атынан ким сүйлөйт? Анан эл система элди ошого мартта система мааниге эмес. Системаны аткарам дегендер, мыйзамды аткарам дегендер кыргыз болуп атпайбы? Мына кыргызация дегендейчи. Ошон үчүн ел мартта эмне деп атты эле? Жээнбекти баш кылып, калгандарын төш кылып сөгүп атты эле, туурабы? Эртең шайлоодо сүйлөшөбүз деп. Октябрда шайлоо болду, ошол эле эл кайсы партия канча акча берип атыптыр? Ким көбүрөөк берип атыптыр деп издебеди. Эртең ошол эле элди, ал эл алмаштырган жокпуз. Эртең президенттик шайлоо, референдум, анан парламенттик шайлоо. Ошон үчүн эл оңолбоюнча, эл башчылар оңолбойт деп Исхак Разаков бекер айткан эмес да. Эркин Абазак, кеп эмне сөз мен айтайын дегеним. Акыркы убакта ушу кыргыздар нарыктуу эл дейбиз, ошондон тайып кеттик. Оозубуздан чыккан сөзгө дейтият болсок деп айткым келет. Кустурабыз деген сөздү. Кусундуну ким жейт? Ал арам болгон нерсе. Аны ит да жебейт, карап койбойт. Ошон үчүн баягы элдин рызкысын жегендердин тапкан, алып кеткендерин, уурдалган мүлктүү каражатты кайта ордуна койдурабыз дегилечи айнанайындар. Кустурабыз. Эмне деген сөз бул? Мен түшүнбөйм да. Ата-бабызда кусундуну жеген эмес, андай болбойт, урматтуу туугандар. Эми жыйынтыктоо суроо, Сабырбек мырза, ушул 2021-жылы саясий прогноз кандай сиздин оюңуз боюнча? 2021-жылга саясий прогноз айтуу кыйын. Бул дагы деле баягы ушул таасир этүүчү факторлордон зависит этет. Шайлоо мисалы маселен кандай өтөт, таза өтөбү, элдин өткөндөн кийин элдин нааразылыгына жаратабы, ошол нерселерден зависит этет. Анан конституциялык реформаны баштап алды. Азыр ошонун жыйынтыгынан дагы көп көз каранды болот. Анан эң негизгиси ошол парламенттик дагы шайлоодо бул жерде агайлардын баардыгы ошол бир нерсенин тегерегинде спорлошуп атабыз да. Социология илиминде өзү ошол эң маанилүү тармагы ошол элитаны түптөө да, теория формирования элит да. Бизде ошол маселе аябай мындай эме болуп кеткен да, остро турат да. Мисалы шайлоону мисалы парламенттик өлкө кылабызбы, президенттик өлкө кылабызбы, биздин бул социалдык лифттер туура эмес иштейт да. Бизде өзү негизи бийликке деген эң тазалар, эң жакшысы, эң мыктылар чыгыш керек да. Андай болбой калган да. Ошону калыптандыра албай эле биз ошол баягы конституцияны өзгөртөбүз, тигини кылабыз, муну кылабыз, а негизги ошол социалдык лифттерди иштетип, мыктыларды суруп чыга албай атабыз да. Эгер бул да алда келаткан шайлоолор ошону камсыздабаса, анда социалдык эмес саясий. Ошого ким күнөөлүү? Бийликтегилер күнөөлүү. Бийликтегилер күнөөлүү. Мурда шайлоолордо шарт түзүп берип атат да. Элдин оюнда эле мисалы жалпы суроо кандай эле жок да. Жалпы суроо. Сүйлөйлектер да сүйлөңүздөр. 2021-жылга прогноз дегенге мен кошуп кетейин да. Жанагы эле 3 аспект боюнча айтайын. Саясий, экономикалык жана медициналык 3 аспект боюнча мен прогнозум да. Шайлоо өтөт. Кандай өтөт экенин биз билебиз да, бизде шайлоолор кандай өтөт экен, ошондой эле схеманы өтөт. Садыр Жапаров жеңип чыгат. Эки турдан эмес, бир эле турдан жеңип чыгат. Менин божомолумда 65% тегерегинде алып, демек 35% эл нааразы болуп калат. Андан кийин жаз келет. Весна скоро деп азыртан эле урматтуу саясатчылар айтып атпайбы? Демек ал дегени мына жаз келери менен нааразы акциялар башталат деген сөз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ал баары бир болот. Эмне себеп болот ага?
Биринчиден азыркы ошол бийликке келүүгө умтулуп аткан команда, Садыр Жапаровдун командасы сырткы партнерлор менен жакшы мамиле кыла албай калгандыгында. Сырткы өнөктөштөр ким? Кытай, Евробиримдик, Америка Кошмо Штаттары жана Россия. Азыр эч кайсынысы булар менен бекем жакшы өнөктөштү улап кеткиси келбей аткандай жагдай болуп турат. Ошондуктан ошол өнөктөштөр балким башка бир группаны колдоп чыкса, анда жазда ошолор бийликти тартуулууга аракет кылышы мүмкүн. Ал ишке аша алышпайбы? Ал өзүнчө маселе. Экономикалык аспект алсак, экономикада абал оор болот. Себеби алдыда бир биз кокустан эле бир жерден бир чоң бир куйма бир 5 тонналык алтын же 100 тонналык алтын таба албасак эле, бизде азыр андай булак жок. Дароо ушул команда азыр өкмөттү кыскартып, ошондой реформаларды жасап, бюджетти үнөмдөп, анан эмени өстүрүүнүн, экономиканы өстүрүүнүн бир сонун рычагтарын таба коет деп мен азыр ишенбеймин. Ошон үчүн экономика 2021-жылы ушул азыркы жылдагыдай эле болуп оор боюнча кала берет. Үчүнчү аспект медицина. Биздин врачтар, медиктер баатырлар. Бардыгы күчтүү деп айтуудан алысмын. Мен да медакадемияны окуганмын. Бирок биздин врачтардын ушундай баатырлык аракети менен биз азыр ошол өлүмдүн, оорунун толкунун кыйла басаңдатып калдык. Алар коронавирус менен күрөшүүнү үйрөнүп алышты. Азыр эми кээ бир гана Гүлгак эже айткан жана финансылык проблемаларды эле өкмөт чечип берсе, күрөштү уланта беришет. Биздин врачтар коркпойт. Алар коронавирусту ошо 2021-жылдын аягына чейин жеңип калат деп ишенемин. Кыскача Гүлгак айым, сиздин оюңуз менен программаны чектей берсек. Прогноз боюнча азыр эле азыркы Садыр Жапаровдун өзүнүн фаворит болот атпайбы кандидаттардын арасында. Шайлоого аттануусу бузулуулар менен кетип атканын көрүп атабыз. Эмнеге дегенде Кыргызстанда карасаңыздар көбүнчө эле ошол немеден мөөнөттөн алдын баннерлердин баарын сатып алышкан. Баннерлердин бүт бар жогунда эле бир эле кандидат турат. Ошону менен бирге чогулуштарда да көрсөңүздөр, зордук менен алып келген элдер толгон зал. Анан көбүнчө эле ошол жанагы фейк ботторду нанимать этип, социалдык тармакта ошол башка кандидаттарга болгон чабуулдардан да көрсөк болот. Анан ошол Садыр Жапаров ошол ИО президент болуп келгенде сындар көбөйгөндө эл айтпады беле? Ай, тура тургулачы иштесин деп. Тура турдук го. Ноябрь, декабрь тура турдук го. Мен мисалга ноябрь, декабрь айы эч өзгөрүүнү көргөн жокмун. Болуптур ошол Садыр Жапаровдун командасы дейли, азыркы бийликте отурган командасы деле олуттуу өзгөрүү нерсени көрсөткөн жок го. Иллюстрация кыла койгон жок. Же болбосо ачык адамдарды ошол жерде конкурс менен жаңылап келген жок. То есть мындайча айтканда, азыркы бийликтин авторитети бийик болуш үчүн эч өзгөрүүлөрдү кайтып ошол конституцияны өзгөртөбүз деп аракети менен өзлөрүнүн имижин түшүрүп алышты. Азыркы президенттик шайлоо эски конституция менен кетти. Эгерде реформа болуп, жаңы конституция кабыл алсак, анда сөзсүз түрдө президенттик шайлоо жаңыдан болуш керек. Жаңыдан болот да, президенттик шайлоо жаңыдан болгондо. Тилекке каршы азыр айтып атышат, программабыз эфири соңуна чыгып баратат. Оюңуз түшүнүктүү болду. Эми шайлоо болот, шайлоонун эртесинде болот, анын жыйынтыгын көрүп жатарбыз. Ошо менен чоң формат программасы 2020 жылдын жыйынтыктап атат. Эми айта турган нерсе 2020 жылы баарыбыз эле оор жылдарын болушу эч кимге жашыруу эмес, бирок жакшы ниеттер, жакшы тилектер жаңы жылда келсин. Ниет калоо тилектерибиз ишке ашсын деген ойдо программаны жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.